Бышып жаткан мантыга мууздак сууну коюп, кафедегидей даамдуу манты даярдап алсак болот. Анан да муздак сууга тынып калбайбы, жабышып калбайбы дегендер видеону акырына чейин көрсөңүздөр түшүндүрүп берем. Биринчи камырын даярдап алып өтөбүз. Мууздак сууга туз, жумуртканы салып алып, анан соң уну салып, катуу ийленген камыр жууруп алабыз дагы. Жарым саат аралыкта ыйлеп тыныктырууга коебуз. Эми фаршын даярдап алууга өтөбүз. Бул жерде тууралган пияз, картошка, эт, ич май, кара мурч, зире, анан туз кошуп алабыз дагы. Тегиз аралаштырып коюп, камырын жасап алууга өтөбүз. Көрүп турганыңыздардай солонка формасында тоголоктоп алып, ар бирин бөлүкчөлөргө бөлүп тоголоктоп жайып алабыз дагы. Мантоварканын табагын майлап алып туруп, ар бир мантынын түбүн майлап ушинтип тизип чыгабыз. Бул жерде түйүлүү жолун да көргөзүп койдум, мүмкүн билбегендер үчүн пайдасы тиет. Мантыларыбыздын баарын дискке тизип алгандан кийин үстүн дагы бир сыйра майлап койсоңуздар болот азыздан. Андан кийин кайнап турган сууга бир азга туз салып туруп, аралаштырып, мантыбызды коюп алабыз дагы. 20-25 мүнөткө күтө турабыз. Кайнап жаткан мантынын үстүнө мууздак сууну куюп алабыз дагы, бышырууну улантабыз. Эч кандай эзилбей, жабышпай, биринде бышкан мантыбыз даяр болду. Орозодо ооз ачарга үй бүлөңүздөргө жасап бериңиздер. Анткени даамы өзгөчө сонун болот. Анан сыртында камыры дагы катыбай, жумшак болуп ашат.